Karşımız mı? Karşımız. Bizden Kırgız elimizdeki hazırkı gubernatör bolup kelgen Akram Kambaralievich Matumar Vinius birinci sen özüңүздүн kulunuz katары, özünün elinizde çoğuygun çigit katары, özünün elinizde el başı olup Batken oğlusa gubernatör olup kelişimden kutuktayız. Şunda öyle ikinci bizim şu buna Begmat Vinius Kadamca kovumunun şu Moskva'daki migrantlar kovumunun yardımcısı katары kayırlı söylüyordu şu kayırlısına koşunca men dagı şu mına Moskvada жүрген mına inilerim baldarım birge şu ата-энесini багып талаада мындайча айтканда жыгагандан жылкычы болуп дегендей бул жерде талаада şu ата-энесин багып балдарыны багып үй бүлөсүн багып демек жигиттеринин артынан şu kayırılıp ketetilip özünün elinde, özünün yerinde, özünün tuğanlarındagı, özünün baldarında, özünde şu yerden Sfayramdan su içet, Sfayramdan bağırdı şu günde bağı menen, gilası menen, alması menen, malkalı menen tirişilik öğretti. Şu altın kemini boyunca kiladan beri köyge olup geleceğiz. Şu köygeydi tuğra жағына елді менениясыны ошоңусун колдоп туура жолдо чечип бересиң деген үмүттөбүз. Ушу кайрылуубуз бул деген сөз бул жерде өзүңүз жүрөсүң ал жагы көк талаадан бул жагы ушул бүт ал жагы Өзбекстан ичип 150 миңдей инсандар суу ичет. Ушулардын тагдыры, ушулардын келечеги, мына ушу балдардын баары үй бүлөсү бар, ата-энеси бар. Ушуларда ошол балдардын келечеги үчүн туура жолдо чечилип, как эл башы катарында жогорку бийликтегилерге жеткирип, ушу ачылбаштын жолун чара көрүп чечип бересиң деген үмүттөбүз. Isfayram сайынын боюндагы жаштар Шамбы сай кенин ачылышына каршыбыз. Жана ошондой эле ушу сиз ушу кендин ачылбашына чекит коюп беришиңизге биз ишенебиз. Биздин талап ушул. Karşımız mı? Assalamu alaikum, akalar, hurmatlı Kırgız halkım, hurmatlı eli jurtubuz. Biz mına bugün Batken oblastının Kadamjay rayonunun Maydan ayılındагы Isfayram say su boyundagı жаштар чогулуп, достук, ынтымакчылык, биримдик максатта чогулуп, жыйналыш өткөрүп, өзүбүзчө бир кайрылуу жасоону туура көрдүк. Бул кайрылуу урматтуу губернаторубуз жана жаңы шайланып барган Акрам Камбаралиевич Мадумаровго кайрылуу. Акрам Камбаралиевич, сиз эгер бизди угуп жаткан болсоңуз, биз сиздин жердешиңиз катары, биз ошол жердин тургундары катары, биз дагы өз элибизде болуп жаткан көйгөйлүү маселелерди туура түшүнгөн инсан катары биз сизге кайрылабыз. Биз дагы өзүбүздүн элибиздеги болуп жаткан көйгөйлөрдү угуп, көрүп, билип туруп, ушул кайрылууда билдирүү туура көрдүк. Бул билдирүү сиз ошол Шамбы сай алтын кенинде кандай көйгөй бар, элдин ошол жерде көйгөйүнү билген инсан катары, билген адам катары биз сизден талап кылабыз жана үмүт кылабыз. Ошол Шамбы сай кениндеги болуп жаткан баардык ишкерге чекит коет деген үмүттөбүз. Биз көптөн көп үмүт кылабыз. Мына биз Isfayram сайы боюндагы жалпы Москвадагы мигранттардын атынан, Москвадагы Kadamjay районунун Isfayram сайы боюндагы жаштары, жигиттери өз оюбузду, пикирибизди билдирип коюуну туура көрдүк. Бул биздин биринчи талабыбыз. Экинчи талабыбыз, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, дипломатиялык жол менен бардык нерселерди элдешүү, сүйлөшүү жолу менен чечип, ошол биздин Шамбы сай алтын кенинин тургундары менен Карабол, Каражыгач, Майдан, Пум, Алыш, Балакыш бардык айылдардын тургундары менен Isfayram сайда дарыясынан суу ичкен
тургундардын менен бардыгы менен бир сүйлөшүүгө барып, ушул сүйлөшүүнү эл менен чакырып, чогуу бир жакшы жыйынтыкка элдин кызыкчылыгы үчүн коргой турган, элдин кызыкчылыгын коргой турган чечим кабыл аласыз деген үмүттөбүз. Биз сиздерди терең урматтап, Москвадан жалпы Исфайрам сайын жаштары.